Assalamu alaikum dostlar. Bugün sizler menен kızıktуу tarih тууралуу биздин заманга чейин болуп өткөн өтө чоң империя, өтө чоң тарыхый адам тууралуу сиздер менен сүйлөшкүм келди жана ал маалыматтарды сиздер менен бөлүшкүм келди. Тарыхка кызыкпаган адам деле билет. Кинолордо жана көптөгөн адамдардан ооз эки уккандыгы биздин заманга чейин көптөгөн тарыхый воюндар, дүйнөнү багындырган инсандар болгон. Ошолордун катарында Александр Македонский деген адамды билбеген адам жок болсо керек. Ошол Александр Македонский негизи эмне үчүн Македонский аталганын дагы көпчүлүккө кызык жана көпчүлүк муну билет. Ошол азыркы Түндүк Македония мамлекети 1991-жылы өзүнүн экимендүүлүгүн Югославиядан бөлүнүп чыгып жарыялаган жана ага чейинки дүйнөнү дүңгүрөткөн байыркы эл катары саналат. Бүгүнкү айтылуучу нерселер Македониянын өсүп өнүгүүсү жана Александрдын чыгышка карай жортуулдары тууралуу сиздер менен бөлүшкүм келди. Өзү Македондор кимдир? Македондор кайсыл жерде жашаган деген суроолорго Грециянын түндүк чыгышында Македон уруулары жашаган. Биздин заманга чейин 4-кылымда түндүк чыгыш жагында жашап, ал жерде отурукташкан. Күчтүү кул ээлөөчүлүк мамлекет катары ошол доордо азыркыга чейинки алымдардын айтуусу боюнча айтылат. Ал жерде грек маданияты Македонияга өтө чоң өз таасирин тийгизген жана ошого байланыштуу грек кол жазмаларынан алар пайдаланышкан. Македония биздин заманга чейин 4-кылымда бир нече областтарга бөлүнгөн. Ал областтардын өзүнчө падышасы башкарган. Бирок алардын башкаруу системасы элдик чогулушта жана аристократтар кеңешинде алардын көп маселелери чечилген. Ошол доордо кийинчерээк монархиялык түзүлүштү орнотуу ал жерде алгачкы болуп Александр бир монархиялык түзүлүштү десекчи, монархиялык бийликти Македонияда орноткон. Филаэлин деген атка ээ болгон ошол доордо. Ал элиндердин досу деген маанини билдирет грекчеден. Ошо Македония биздин заманга чейин 413-399 жылдары Архилей башкаруусу астында Македония мамлекети чыңалат. Ардык жактан, аскердик жактан Филипп II башкарып турат. Филипп II доорунда аристократиялык кеңеш жана элдик кеңешти жоготуп, бүткүл монархия бийликти бир адам колуна чогултат жана андан ары ошол бийликти орнотот. Андан кийинки кызыктуу маалыматтар Македония тарыхында бул Александр Македонскийдин Александрдын бийликке келүүсү биздин заманга чейин 326-323 жылдар жана Александр Македонский 13 жашынан грек философу билесиздер Аристотельдин колунда илим алат жана аны менен дайыма байланышта болуп, анын окуучусу катары каралат. Такка отургандан кийин Александр Македонский Панелин эл союзун жана грек Македон аскерлеринен турган чоң бир күч, чоң бир мамлекет, чоң бир аскердик Александр Македонскийдин кол астында жыйналат.
Жана биздин заманга чейин 334-жылы Александрдын аскерлери Гелеспон кырсыгынан өтүп бириккен грек македон аскерлери Персияга кол салат жана Персия аскерлерин багындырат. Биздин заманга чейин 334-жылдары Александрдын аскерлери 329-жылы Александрдын аскерлери чыгышка Орто Азияга кол салууну, Орто Азияга жүрүүсүн улантат, жүрүүсүн баштайт жана Маракантты багындырат. Андан кийин Сырдария жээгиндеги ошол жердеги урууларды багындырат. Александр Македонскийдин аскерлери грек македон аскерлерине каршы Орто Азиядан Спитамент деген башчылыгындагы бул жактан элдин көтөрүлүшү болот жана көптөгөн адамдар анын аркасында кандай десем Македонскийдин бийлигине каршы козголоң кылат жана эл көтөрүлөт. Биздин заманга чейин 327-жылы Македонский Батыш Индияга жортуул жасайт жана басып алат. Биздин заманга чейин 323-жылы дүйнөдөн кайтат. Македонский өлгөндөн кийин Македонскийдин дөөлөтү 3 бөлүккө бөлүнөт. Сирия, Египет жана Македония болуп. Македонскийден кийинки Македония империясы